ар кайсы жакта же болбосо ар түрдүүчө ушул тыныгууну пайдалана алышты. Дардык катары дагы көрүштү. Азия Гол командасы көбүрөөк Кант шаарында, ошондой эле Бишкек шаарында болду да. Топ жоготуу бар бул жерде. Аскарбек Салиевден Титов, Орхан Алиев, сокку жана гол. Өзгөн командасы мына ошентип эсеп сандарын ачты. 24-мүнөт. Орхан Алиев алгачкы ирет старттык курамда. Өзгөн эсеп сандары ачылды. Бул жерде Максат Жакыбалиев бир аз ыңгайсыз пас чыгарып алган Аскарбек Салиевге. Салиев топту токтото албай калды жана Михаил Титовдон голдук пас. Жана Михаил Титов мына ошентип эсеп сандарын ачты. Дастан Карыпбеков дагы жетишпей калган. Соккуну кайта ошентип өзгөн эсеп сандарын ачууда. Эми Азия Гол командасы голдорду жарата албай алган мүмкүнчүлүктөрү албетте эми гана мыкты пас чыгара алды бул жерде өнөктөшүнө. Кайрадан Итан Лизалда. Ырысбеков Нурболот жана гол. Ырысбеков Нурболот мына ошентип 82-мүнөттө эсеп сандарын 2 өнөктөштөр менен кубанып жаткан Гербези. Итан Лизалды пас чыгарган эмес, өнөктөшүнө сокку узатууга мүмкүнчүлүк бул рикошеттен кийин гана болгон экен. Дастан Карыпбеков 2 голго тиешеси бар болуп чыкты чындыгында. Кайдан кайтылуудан көрөбүз. Дастан Карыпбековдун бутунан Ырысбеков Нурболот. Кудурет топту. Дагы да болсо жана финалдык ышкырык. Мына ошентип Кыргыз премьер лигасынын 2-айлапасы башталды. Азия Гол өзгөндүн жеңиши